Кара тоок менен түлкү. Литва жомогу. Кара тоок кичинекей кайың дарагына уя салат. Убагы келгенде балапандарды басып чыгарат. Алар чыйпылдай баштаганда токойдогу куу түлкүнүн көзү балапандарга түшөт. Бирок уяга чыга албай убара тартат. Дарактын түбүнө барып, кара тоокко эми төлдөө мезгили келди. Элдин баары таалаада иштеп жатат. Бирок менин үйүм жок. Ушул дарактан үй салсам дейт. Кара тоок аябай коркуп, түлкү досум, балдарыма боорору, сен даракты кулатсаң балапандарым өлүп калат. Анте көрбө, дейт. Түлкү, анда бир балапаныңды бер, деген талапты коет. Кара тоок ыйлап, боздоп, балапандарын бирин да бергиси келбейт. Эмне десең кылайын, мени балапандарыман ажырата көрбө. Түлкү, болбойт деп куйругу менен даракты чапкылап келет. Кара тоок эмне кыларын билбей, аргасыздан балапандарынын бирин берейин деп жатканда, баятан бери окуяга көп болуп отурган карга: "Ой, кара тоок, түлкүгө ишенбе, анын балтасы жок. Сенин дарагыңды түлкү кантип кессин?" дейт. Кара тоок балапанын бербей койгон соң, түлкү ачууланып карганын уясы турган дарактын түбүнө барып жатып алат. Бир нече убакыт өткөн соң, түлкү "Өлгөнү жатам, ооруп жатам" деп кыйкырып кыймылсыз жатып калат. Карга түлкүнүн өлүп өлбөгөнүн билүү үчүн жанына келип конот. Караса, чындап эле кыймылсыз. Карга тумшугу менен түлкүнү түртүп көрөт. Дал ошол мезгилде түлкү карганы тумшугу менен илип алат. "Сени кармадым, ишиң бүттү." Карга: "Макул, ишим бүттү, бирок сенин чоң атаңдын менин чоң атама кылган жоругун кайталай көрбө" деп суранат. Түлкү: "Мен чоң атам сен чоң атаңа эмне кылыптыр?" деп сурайт. Бир дөңгөлөктүн ичине салып туруп, төмөн тоголотуп жиберген экен. "Жакшы кылган экен, сени да дал ошондой кылам" деп түлкү айтат. Чын эле бир дөңгөлөк таап, карганы салып, дөңдөн тоголотуп жиберет. Карга да ушул абалды күтүп тургандыктан учак ачат. "Мени колдон чыгардың, ха-ха, эми кармай албайсың" деп карга түлкүнү шылдыңдайт. Түлкү болсо уятына чыдабай башка жакка көчүп кетет.